Ошону кечке чукулай берсеңиз чоң проблема, уруш болот. Акырында барып туруп үй бүлөнүн ажырашкан деңгээлине чейин жетет. Анын сөзү келгенде адамдар ошону издеп калат. Ошону алсаң бактылуу болосуң деп. Ошол үчүн саясатта бир эреже бар. Жаман нерсени айткандар аябай көбөйүп кеткен. Жеп алды, ичип алды, мындай болду, түгүндөй болду. Жаңылыктарды да карасаңыз бар го, негатив жаңылыктар көп болот. Билесиздерби? Эмне үчүн реклама? Умар радиаллаху анху мына ушундай Алланын сүйүктүү пенделерин сыпаттап жатып мындай дейт. Аллах Тааланын өзгөчө сүйгөн, жакшы көргөн пенделери бар. Жок кылат батыл, жаман нерселерди таштоо менен. Ал эми тирилтет акыйкатты айтуу менен. Жашоодогу чоң эреже. Кайсыл адам эмне нерсени көбөйткүсү келсе, ошол нерсени көп айтыш керек. Кайсыл нерсени жок кылгысы келсе, аны айтпаш керек. Айта берсе, ошол көбөйүп кетет. Ошондуктан Умар радиаллаху анху айтат да, Аллах Тааланын сүйүктүү, акылдуу пенделери бар, ал пенделери батыл, бузуку, жаман иштерди айтпаш, таштап коюу менен жок кылып коёт. Ал эми акыйкатты айта берсе, тирилип көбөйүп кетет. Билесиздерби, эмне үчүн реклама? Реклама товарыны өткөрүп элге жеткизиш үчүн. Ошондуктан рекламаларда чыгып жаткан нерселер бир канча жолу кайталангандан кийин бардык элдин пикириге түшөт дагы, эл ошону алганга аракет кылып калат. Ошонун сыры ушул: канча кайталанса адамдардын кулагына, адамдардын көзүнө сиңгенден кийин жашоого келет. Мисалы, бүгүн iPhone 15 дагы Pro Max или дагы бир нерсеси реклама болуп атат да. Бирок өзү чыга элек. Неге? Себеп ал жашоого келиш үчүн андан мурда анын сөзү керек. Анын сөзү келгенде адамдар ошону издеп калат, ошону алсаң бактылуу болосуң деп. Себеби аны реклама кылып жаткан адамдар ошону кармаганда өзү ушундай жылмайып, сүйүнүп, бактылуулугун көрсөткөндө, сиз да сырттан карап туруп адамдар айтат да, ушуну алсаң ушинтип күлүп калат окшойсуң, жылмайып калат окшойсуң деп. Баягы эле экеле нерсени кылат. Ичиндегини көрсөтөт, башкага чалсаң кетет. Бирок ашча өзгөчөлүгү деле жок. Бирок анын рекламасындагы кайталоолордун себебинен адамдарга ошондой сезилет. Ошол үчүн биз эгерде динди таркатышты кааласак, дин туурасында көп айта берели. Акыйкатты көп айта берели. Даватка чыкканда эмне кылалык? Динге, мешитке келгенде, бардык жерде жүргөндө диндарлар бар го. Сүйүнүч менен жүрөлү. Сүйүнүч менен жүрө турган болсо эмне болот? Адамдар айтат да, булар не таап алганбы? Мешитке бардыгы сүйүнүп кирип кетет. Не булар жүк көтөрүп алып туруп 3 күнгө деп кетип атат? Булар неге мынча сүйүнүп атат? Мен да чыгып келейин. Бир нерсе болсо керек деп, алар дагы сизге окшогонго аракет кылат да. Сиз мешитке келип атканда кабак салып алсаңыз, бечараны ким мажбурлаптыр деп кыжалат болот да. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Акыйкатты тирилтишти кааласа, аны көп айтыш керек. Эмне нерсени көп сүйлөсө, ошол нерсе көбөйөт. Батыл, жаман, бузуку нерселерди сүйлөбөй койсо жоголуп кетет. Ал келет, өзүнчө көзгө көрүнөт, фитна кылайын дейт, бир нерселерди баштайт. Карабай коюңуз, сүйлөбөй коюңуз, бирот барып, эч ким көңүл бурасы айтат. Чото бул иш жүрбөй калды, экинчисин баштайын деп кетет. Мисалы дейт, бир адам дейт, колуна бир стакан сууду алды, кармап турду. Канча саат кармап тура алат? 5 сааттан кийин колунан түшүп кетеби? 5 сааттан кийин чарчап кое жүгүрөт. Ошончо сен кармай албай турган деңгээлдеги оор суу бал. Жок, ал оор эмес, ал жеңил эле болчу. Бирок көпкө чейин ошону кармап тура бергенден чоң болуп көрүнүп кетти. Ошондуктан болбогон батыл, жаман нерсени кайра айта бересиң, барып чоң болуп кетет. Бирок эч нерсе өзүң билбейсиң. Бир доородо мафия деген сөз чыккан эле, өзү мафия жок. Жаш баланы дагы ушу мафия десе барды корко турган болуп калган да. Эмне үчүн? Жаман нерсени айта берсеңиз чоңоюп кетет. Акылдуу адамдар эмне кылат десе, түрдүү жамандыктардын бардыгын сүйлөбөй койсо жоголуп кетет. Ошол үчүн саясатта бир эреже бар. Жаңылыкка бир нерсе болуп чыгып турбаса, ал жоголуп кетет саясатчы деген эреже бар.
Ошол үчүн алар кандайдыр бир нерсе болуп бир чыгып турса, паланчы чыкты, бар экен деп адамдар унутпай турат, болбосо саясий карьера түшүп кетет. Демек, биз эмне кылышыбыз керек экен? Акыйкатты ошентип айта беришибиз керек экен. Ошондо акыйкат тирилет. Жаман, ушак, тешек болбогон жаман нерселерди сүйлөбөй койсоңуз, уксаңыз дагы укпагандай, көрсөңүз да көрбөгөндөй болуп койсоңуз, айтат да, жото буга адамдар анча көңүл бурбай атат, башкасын кылайын дейт. Умар радиаллаху анху ошону айтып атат да, Аллах Тааланын эң акылдуу пенделери бар, акыйкатты тирилтет, айтуу менен батыл, жаман, бузуку нерселерди жок кылат, үн чыкпай, сүйлөбөй, карабай коюу менен. Ошондуктан үйүңүздө кандайдыр бир жаман бир маселе болуп калса, Алла сактасын, бизге жакпаган, сүйлөбөй коюңуз, көрбөгөндөй болуп коюңуз, өтүп кетет. Ошону кечке чукулай берсеңиз, чоң проблема, уруш болот. Акырында барып туруп үй бүлөнүн ажырашкан деңгээлине чейин жетет. Кичинекей эле нерседенчи. Телефон чалсам албай койду. Анан ачуум келди, дагы сөктүм. Анан мындай деди, талак берип таштадым. Кичинекей эле маселе болчу, телефон чалса албай калды. Кийин тактап көрсө, ал телефонун не кылды, коюп өзү ийишип аткан же тамак пиширип аткан. Натыйжада бул жакшы иш кылып жатат, бирок туура эместин негизинде чоң нерсеге жетип жатат. Ошол үчүн жашообузда көптөгөн бизге жакпаган нерселерди сүйлөбөй, карабай, көрбөбөй, көрсө дагы көрбөмүш болуп кое турган болсо, ал жок болуп кетет жашоодон. Ал эми акыйкат жакшы нерселерди кайта-кайта айта берсе тирилет. Жаш балаңыз сизди укпайт. Бирок менин балам жакшы да, атасын угат десе угуп калат да. Бул жакшы балам, айтканды кылат, барып алып келе калат десең, чуркаган бойдон кетет. Демек, айтыш керек экен жакшы нерсени. Сенин башың иштебейт десе, точно иштебейт анын башы. Сен башы иштей турганда дагы иштебейт дей берсе, бакын бир күн иштебей калат. Ал өзү да ойлойт да, точно меники иштебейт депчи. Демек, жакшы нерселерди айталы, жаман нерселерди айтпайлы дейт. Варухибу фа рахибу. Качан бир нерсеге кызыктырылса, жакшы пенделер, Алланы сүйгөн пенделери бир нерсеге кызыктырып, бир нерсеге таргип берилсе, ошол нерсеге кызыгат да. Ошондой кылыш керек экен деп. Көпчүлүк адамдар таргип укканда, баян укканда, жаңы не айтат экен, мен билбеген бир нерсе айтабы экен деп тыңшайт да. Ал туура эмес. Балки адам бир нерсе укканда, мен эмне кылышым керек экен, кандайдыр бир пайдалуу нерсе айтса, мен ошол нерсени аткарсам экен деп угуш керек экен да. Ошондо адам кызыгат экен, демек мен ушундай кылышым керек экен натыйжада деп бир амалдарга кызыгып, эртеси бир амалдарга аткарганга аракет болуп калат экен. Жана ошондой эле качан коркутулса, алар коркот дейт. Алланын сүйүктүү пенделери дозоктон коркутса, кыяматтын кыйынчылыктары, кабырдын ичинде коркунучтуу нерселер бар десе, ошолордон коркуп жашоосун өзгөртүп баштайт. Жаннаттын ичиндеги нерселерди айтса, аларга кызыгып баштайт. Дозоктун ичиндеги нерселерден коркуп баштайт. Кээ бир инсандар бар, жаннатка да кызыкпайт. Жаннат бар, ушундай бар десең, ким көрүп келиптир дейт. Дозок бар, эртең жооп бересиң се, барганда көрөбүз дейт. Алла сактасын андайдан. Балки тескерисинче Алланы сүйгөн пенделери кайсы бир ишти айтып, ушул ишти ушундай кылыш керек экен, жакшы болот экен десе, кызыгат да. Бул Алланын сүйүктүү пенделери. Дүйнөдө мисалга элестетиңиздер, бир адам Россиядан иштеп келгенде кичине машина минип келе турган болсо, туугандары чогулуп келип, "Айтчы, кандай иштедиң?" дейт да. Ал адам эмнен айтса барды угат да, "Кайта барбайсыңбы?" дейт. "Барам" десе, "Баламды кошуп жүрсөң болбойбу?" дейт. Ал балаңды кошуп бер дей элек болчу, бирок дайым болуп калды, анын баягы айткан сөзүн уккандыктан да. Эмне үчүн десе, себеби ал кичинекей бир нерсе ала келди. Эгер эч нерсеси жок кайта келсе, эч ким укпайт. Мен Россияга барып келдим, сен көрдүм барып келгениңди дейт. Эч нерсе жок эле экенин эч ким укпайт да. Демек, мусулмандар, динде жашап жаткандар өздөрүнүн жашоосуна кичине диндин таасирин көрсөтүп, сүйүнүч менен, курсан болуу менен жүрсө, башкалар да кызыгат да, мен дагы ушундай болсом сүйүнүп калсам керек деп. Ошол үчүн Рамазан айында көптөгөн адамдар мешитке келип жатат, жаңылар келип жатат. Көңүл буруп, айланабызды бир карап коюшубуз керек да. Жаңы келаткандар болсо, алар мынтип карап турат да. Мен эмне кылсам экен, кимди дуурасам экен, ким мага жардам берип коет. Ошого жылмайып барып, жумшак мамиле менен мындай кылабыз деп таанышып отуруп, акырындык менен сүйлөшүп, анын көңүлүнө алып, ага жылмайып кое турган болсоңуз, эртеси мешитке коркпой келе баштайт да. Себеп көп адам мешитке келгенден коркот. Эмне үчүн келип жүргөн эмес да, алардын жүрөгүндө мешиттин улуулугу бар, Алланын үйүгө мен кантип барам, барып эмне кылам дегенчи. Сиздер барып ак үйгө киргизип жүрсөң билбейсиз, каяка барат экенмин, эмне кылат экенмин, кайсы кнопканы бассам экен деп айланып ойлонуп отура бересиз. Дал ошондой эле эмне кылат, Алланын үйүнгө кирген адамдар бир аз сүрдөнөт. Ошолорго жардам берелик, алардын көңүлүн тарталык. Жана ошондой эле алар кыяматтагы акыбалдардан коркушат.
алар тынчтыкта болушпайттар. Мусулмандын сыфаты ушул экен, кыяматтын коркунучтарынан коркуп, өздөрү тынчтыкта болбойт. Өлсөм эле жаннатка кирем деген ойдо болбойт. Пайгамбар алейхиссалам сахабалары силер жаннатысыңар деп айткан күндө дагы алар коркуп жатышты да. Биз өлсөк кандай болот, кантип жооп берем депчи. Мусулмандын сыфаты ушул болот, кыяматтагы боло турган акыбалдардан коркуп турат. Иман алсыз инсандар ушундай экен, көп нерсе кылып койгондой, кыйратып койгондой болуп көрүнөт экен да. Тескерисинче көп нерсени кылып коюп туруп, анан артынан корксо, бул чыныгы мусулмандын сыфаты болот. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам бизге үйрөткөн, намаздын артында эки жака салам бергенден кийин астагфирулла дейбиз. Астагфирулла деген Аллах кечир деген. Алла кечир деген бул күнөө кылгандан кийин айтыла турган нерсе да. Бирок эмне үчүн биз намаздан кийин Алла кечир деп жатабыз? Себеби биз намазды эң жакшы кыла албадык, биз жаман кылып салдык деп өзүбүздү кайра жемелеп кечирим сурап турушубуз керек. Мен намаз окуп атам, мен жакшымын, болду, эртең Аллага барганда айтам деп мындай бир нерсе кылып койгондой болбош керек экен да. Акыйкатты көп айталык, динди айталык, туура нерсени айталык. Жашоодо жаман нерсени айткандар аябай көбөйүп кеткен. Жеп алды, ичип алды, мындай болду, түгүндөй болду. Жаңылыктарды да карасаңыз бар го, негатив жаңылыктар көп угулат. Көп карайыптар адамдар ошончу. Көргөндөр аябай көбөйүп кетет. Позитив менен бир жакшы нерсени айтса эч ким укпайт. Ушундай болгон турбай депчи. Адамдардын баардыгы ою жаман нерсени укканга бурулуп калды. Демек биз ар дайым жакшы нерсени угалы. Жана жакшы нерсени көп сүйлөсөк, жашоого жакшы нерсе келет, жаман нерсе өзү кетет да. Ошондуктан балары ар дайым талаага чыгып алат дагы жакшы нерсе, нектар издейт да. Ал эми чымын болсо, кайсы жерден бир кесилип кеткен айыптарды, жаман нерселерди издейт да. Ошондуктан чымынды өлтүрүш керек, баларыны сатып, багып, анын окуулары бар, окутуш керек деген маселе бар да. Демек кайсы бир адам жакшылыктарды издей турган болсо, өзүгө жакшылык топтойт, жакшылыкты айта турган болсо, ошону таркатат. Ким жамандыкты айта турган болсо, ошону таркатат, ал эми өзүгө ошол нерсе чогулуп калат. Аллах Таала баарыбызды жашоодо ар дайым жакшы нерсени айтып, жаман нерсени жашыргандардан кылган болсун.